кырсыктан кийин күйүп кеткен эки жүк ташуучу унаа федералдык трассаны толугу менен тосуп калды. Бишкекте унаа оңдоочу жай ичиндеги унаа менен кошо өрттөнүп кетти. Туркияда пиротехникалык каражаттарды чыгарган заводдо жардыруу болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бүгүн 24 декабрда Туркиянын Балыкесир провинциясында жардыруучу зат чыгарган заводдо жарылуу болду. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, каза болгондор, жабыркагандар бар экендигин аймактын губернатору Исмаил Уставоглу билдирген. Басылманын алдын ала маалыматы боюнча жардыруудан 12 адам каза болгон. Алардын саны көбөйүшү мүмкүн экендиги дагы айтылат. Бишкекте унаа оңдоочу жай ичиндеги унаа менен кошо өрттөнүп кетти. Бишкектеги Курманжанатка көчөсүндө жайгашкан унаа оңдоочу жай ичиндеги унаа менен кошо өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Өрттөө чирөгү саат 9:59 бир көчүрмөн эсеп, кошумча саат 10:12 дагы бир бөлүм болуп, жалпы 2 көчүрмөн эсеп тартылган. Тилси жоо саат 10:32 чектөөгө алынып, учурда өрттү толук өчүрүү иши жүрүүдө. Министрлик кошумча маалымат берилерин айтты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Жунглиде цивилизация менен эч кандай байланыш жок адамдар табылды. Бразилиянын докойлорунда цивилизациялуу дүйнө менен эч качан байланышта болбогон уруу табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Жунгли токоюна орнотулган автоматтык камералар биринчи жолу бул уруунун өкүлдөрүн жазып алышкан. Алардын токойду аралап жүргөнү камерага түшүп калган. Алдын ала маалыматтар боюнча булар Масокко уруусунун адамдары. Алар эч качан цивилизация менен байланышкан эмес. Бул урууда болжол менен 200-250 адам бар. Алардын тили, коомдук түзүлүшү жана ишенимдери табышмак бойдон калууда. Алар көп учурда жайгашкан ордуларын алмаштырып турушат. Ошондой эле аларга жакындаган чоочундарга кол салат. Татарстанда Өзбекстандын 6 жараны өрттөн каза болду. Татарстандын Малореченская айылында жумушчулар убактылуу жашаган үйдөн өрт чыгып, 6 адам каза болду. Бул тууралуу Орусиянын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өрт учурунда бөлмөдө 39 адам болгон, анын ичинен 33 адам өз алдынча чыгып кеткени, алардын бири жабыркаган. Ошол эле учурда өрт өчүрүү учурунда өрт өчүрүүчүлөр 6 адамдын сөөгүн табышкан. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча өрт жыгачтан жасалган казармада болгон. Окуя болгон учурда ал жерде Өзбекстандын 39 жараны жаткан. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн келип чыгышына электр жабдууларын пайдаланууда эреженин бузулушу себеп болгон. Бул факты боюнча 4 кылмыш иши козголду. Гавайиде дүйнөдөгү эң күчтүү жанар тоолорунун бири атылды. Бул Килауа жанар тоосунун 2020 жылдан бери 6-чы атылышы. Авиациялык коркунучтун деңгээли кызылга көтөрүлдү. Тургундар үчүн азырынча коркунуч жок. Бирок жанар тоонун түтүнү эл жашаган аймактарга жетсе, коркунуч жаратышы мүмкүн экени айтылууда. Орусияда кырсыктан кийин күйүп кеткен эки жүк ташуучу унаа федералдык трассаны толугу менен тосуп калды. Красноярск аймагындагы Р-255 Сибирь федералдык трассасында кырсыктан кийин эки жүк ташуучу унаа өрттөнүп, жолду толугу менен тосуп калган. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин облустук башкармалыгы Телеграм каналына билдирди. Федералдык трассадагы кыймылды толугу менен жаап салган кырсык Р-255 Сибирь автожолунун 961 чакырымында болгон. Ал жерде эки жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа кагылышып, оор жүк ташуучу унаалары күйүп кеткен. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Ведомство тараткан кадрларда кара түтүн асманга көтөрүлүп, жүк ташуучу унаалардын күйүп жатканын көрүүгө болот.